Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Бүгүн бизде утилизация сабагы боюнча лабораториялык жумуш. Лабораториялык жумушту бүгүн ТПСХП 17 тайпасынын студенти Исмаилова Айкан коргойт. Ошону бүгүн азыр угуп, суроолоруңар болсо биринчи доклад бүткөнгө чейин тыңшап, анан аягында суроолорду аягында бересиңер, макулбу? Азыр баарыңардын звугуңарды өчүрүп койгула дагы, только Айкандыкы гана жанып турсун. Айкан, баштай бер. Саламатсыздарбы, группа. Бүгүнкү 4-нчи лабораториялык ишти защита кылам. Тема бул использование побочных продуктов мукомольного и крупяного производства для получения ингредиентов с пищевыми волокнами деп аталат. В настоящее время особо актуальна идея для создания безотходного производства, основанного на принципе любого полного, наиболее полного использования сырья, включая отходы. Малоотходные и безотходные технологии позволяют максимально и комплексно извлекать все ценные компоненты сырья. Основные виды вторичного сырьевых ресурсов — зерноперерабатывающая промышленность, зародыш, отруби, мучка. В основном вторичные сырьевые ресурсы идут на кормовые цели, и только 15% общего количества пшеничных отрубей используют в хлебопечении как диетический продукт. Бүгүн ушул азыркы убакта өндүрүштө отходдорду азайтып же болбосо өндүрүштө колдонуп жаткан сырьёну отходду жок колдонуу көп изилдөөлөр жүрүп жатат ушул боюнча. Болбосо отходду аз же отходсуз иштеп чыгаруучу сырьёнун бардык иштетсек, бул сырьёнун бардык баалуу компоненттерин алуу менен барабар да. Бул экинчи жолу дан азыктарды иштетүү өндүрүшүндө экинчи жолу өндүрүүчү продуктыларга бул кадимки эле кебек, отруб, кебек, баягы зародыш деп өнгөн буудай, акшак, майдаланган баягы дан өндүрүүдөгү калган калдыктарды кайра өндүрүү болуп эсептелет да. Бул экинчи жолу өндүрүүдө экинчи жолку вторичный сырьёлорго сырьёну көбүнчө биз корм катары, жем катары колдонобуз. Анын 15 гана проценти бул мисалы кебектердин 15 гана проценти бул нан өндүрүшүндө колдонулат да. Пшеничный отруби бул кадимки кебек болуп эсептелет да. Бул өтө бай микро жана макро элементтерге бай болуп дагы адамга пайдалуу, адамдын организмине керектүү клетчатка болот мунун составында. Буну көбүнчө диетологдор адамга пайдасы көп деп буну тамакка кошконго же сууга аралаштырып 30 граммдан бир суткасына 30 граммдан ашык эмес употреблять этип жегенге адамга өтө пайдасы көп деп айтышат. Ошондой эле отруби это бул майдаланган продукт кебек. Аны өтө мен жогоруда айтып кеткендей витаминдерге бай, анын ичинде В витаминдери, B1, B2, B6, Е витаминдерине өтө бай болот дагы. Бул көбүнчө диетический продукт, сахарный диабет менен, давлениясы көтөрүлүп баягы ооруган адамдар үчүн дагы бул отруп кебек кошуп жасалган тамактар, жасалып мисалы кебекти нан азыгына кошуп жасасак, бул өтө пайдалуу болот дагы. Адамга пайдалуу да. Ошондой эле кебекти мисалы 500 грамм унга 500 грамм унду расчетко алып, калькуляциясын 500 грамм ун менен нан жасасак, ага 60 же 100 граммдын аралыгында кебек кошуп нан жасайбыз. Бул нандын көбүнчө нанды мындай кебек менен жасалгандан пайдалуу болгону менен мындай даамсыз болот, андай сухой болот да, ичиндеги баягы жумшак
нандын мякишин мындай сухой кылып коет. Анан бул себеп болот дагы кара булут. Азыр мына сетте көрүп турасыздар. Түтү боюнча мындай кара буудай, кара нандардай болот, бирок салмагы дагы оор болот. Ошондой эле жогоруда булочкаларды жасасак болот, нандарды жасасак булочкаларын көрүп турасыңар, сыртқы көрүнүшү мындай пышный болбойт. Бул отуруп жасалган нандар мындай тыгыз болот дагы составы. Анан кийин салмагы дагы оор болот. Бирок өтө микро жана макро элементтерге бай, өтө диетический нан чыгат мындан, эбек менен кошулган нандарда. Анан кийин буну көп колдонгон дагы көп эмес ченеми менен, мисалы 500 грамм унга биз отурубу кошуп нан жасайбыз десек, ошого 60 же 100 граммдын аралыгында гана эбек кошсок болот. Андан ашык уже адамга нандын качествосу дагы жогорушу мүмкүн, и пайдалуулук свойствосу дагы көп болбой калышы мүмкүн. Андан кийин зародыш деп бул баягы кадимки эле буудай өнүп чыкканда, мындай буудай өсүп чыгат го, ошол буудайдын өнүп чыкканын зародыш дейбиз. Это одна из 3 составляющих частей зерна. Можно даже сказать, это самая важная часть, потому что именно из зародыша развиваются все остальные растения. Маленький зародыш пшеницы содержит просто колоссальное количество питательных веществ. Баягы биз буудай өнүп чыкканда түмөлөктү жасайбыз, буудайды өндүрүп түмөлөк жасайбыз Наурузда. Ошол эле буудайдын өндүрүлгөн зародыш болот да, бул өтө микро жана кадимки буудайдын данына караганда дагы өтө көп бай витаминдерге бай, 2 эсе 3 эсе витаминдерге бай болот да. Мисалы баягы биз эмени кылганда деле бул косметический эмеде дагы көп колдонот да. Мисалы баягы тартып туруп көбүнчө мисалы бир мисал түмөлөк кылганда баягы ак эмеси калат да, ак мындай эмеси эменин түбүндө ак суюктугу калганда аны бетине сыйпашат көбүнчө апаларыбыз. Бетине сыйпаганда дагы бул өтө косметический свойствосы жакшы берет да. Бул зародыштын составы витаминдерге өтө бай болгон үчүн ошондой косметический эмеде дагы фармацевтикада дагы жакшы колдонот. Ал эми буну ошондой эле нанга дагы кошушат. Для применять зародыш в производстве специальной муки для кондитерской промышленности, который идет на выработку шоколадных конфет, тортов, пирожных, кремов и другой продукции. Ошондой эле косметический фирмаларда колдонулат. Анан ошондой эле сечка. Сечка деп бул пищевой, бул дагы вторичный сырье, бул экинчи дан азыктарын переработка кылгандагы экинчи сырье болот. Бул дагы сечка деп измельченный крупы майдаланган, мисалы гречка, бул гречканы алсак, майдаланып гречканы переработка кылгандан кийин акырында майдаланган дробленый измельченный крупа калат да. Мисалы бул ошону сечка дейт экенбиз. Бул гречканы, мисалы гречканы переработкалганда түбүндө майда унга окшош гречканы унга окшош эмеси калат да. Вторичный сырьёсу. Аны дагы иштетсек, бул өтө питательный сырье болуп, буну көбүнчө өтө полезный свойстволорун сохранять этип калат да. Мисалы гречканы алсак, будан кашаларды жасашат да. Детский кашаларды жасаса болот. Бул быстрее, бул сечка майдаланган гречканын сечкасын мисалы алсак, майдаланган гречканын ун сымал калдыгы. Бул жакшы сиңет да, быстро растворяется, быстро усваивается в организме. Ошондой эле будан кашаларды жасайт экен да. Ошондой эле вторичный сырьелорго бул мучка да кирет экен. Мучка деп мисалы кадимки эле акшак, рисовая мучка.
ристи шлифовать эткенде күрүчтү переработка кылып тазалап күрүчтү алганда майда акшага калат. Экинчи баягы колдо кол сүрөттө көрүп турасыңар өзүңүздүн колунда майдаланган калдыгы. Бул дагы өтө адамга пайдалуу, бул микроэлементтер бар. Вторичный сырье болот экен. Бул вторичный рисовый мучканы дагы колдонсо болот экен да. Бул производствода, хлебопекарный производствода мисалы при добавлении муку мисалы нанга кошсок, нанга общий ундун количествосунан 3-5% кошсок, бул дагы нандын клейковинасын сапатын жогорулатат. Мисалы 1 килограмм эки унга 3-5% бул 1,5 килограмм 3%, мисалы 1,5 килограмм дробленый мучкадан кошуп койсок, бул кадимки эле нандын кээки ундардын клейковинасы начар, качествосы начар келет да, ушу клейковинасын жакшыртат экен. Тестоны бул мякишин эме кылат, удельный весин жогорулатат. Газообразующий способность тестоны тез көтөрөт. Жалпысынан айтканда бул нандын качествосын жакшыртууга чоң жардам берет экен да. Бул мучканы дагы производствода нанга кошуп чыгарсак дагы өтө пайдалуу вторичный сырье экен. Муну дагы иштетсек болот. Жалпысынан ушул. Түшүнбөгөн суроолоруңуздар, эмелериңиздер болсо бериңиздер. Кебекти жогоруда айтып кеткендей, илгери биздин эмелерибиз бул кебекти колдончу эмес да, азыр деле адам бул кебекти максимальный колдонуштан дагы деле көп адамдар колдонбойт, бирок колдонсок аябай эмелерге бай, микро макроэлементтерге бай, адамга пайдалуу продукттар чыгат экен да. Рахмат, Айхан. Аябай жакшы информациялар болду. Негизинен бул буудай дан өндүрүшүндөгү отходдор боюнча айтып кеттиң сен. Буудайдан алынган отход бул кебек, ошондой эле гречкадан калган отход, күрүчтөн калган отходдор боюнча айтып кеттиң. Булардын нан өндүрүшүндөгү пайдаланушу боюнча айтты. Эми кимде суроо болсо берсеңер болот. Алло. Группа силердин суроолоруңарды күтөм. Суроо берсеңер болот. Кимде суроо бар? Алло. Бүттү ушундай эчке? Ооба, болду. Суроо жок эчке, түшүнүктүү. Рахмат. Жакшы лабораторный работа экен, жакшы түшүнүктүү. Эми Айкан ошол өздөрүнүн ишканасында отходдорду кандай кылып переработка жасаган, ошол жерде өндүрүштө кандай процесстер жүргөндүгү боюнча дагы бир аз видео тарткан экен, ошонусун көрсөтө, Айкан? Азыр мен ишине видео тартып келдим эле. Биз өндүрүштө дагы баягы отходдорду кантип переработка кылабыз. Башкача айтканда, ошол отходдорду, брактарды жөн эле таштап болду деп чыгарып койбой, бул продукциядан дагы экинчи продукцияны чыгарганга аракет кылабыз. Азыр демонстрация кылганга аракет кылсам. Так, остановить демонстрацию кыламбы азыр? Болду. Так. Бул Ош шаарындагы нан иштеп чыгаруучу ишкана болуп эсептелет. Исмаилов Эмирбектин ишканасы. Бул көп жылдан бери элди, Ош шаарын жана Ош областынын элин нан жана нан азыктары менен камсыз кылып турат. Азыркы учурда дагы ушул нан боюнча иштеп жатабыз. Биздин продукция ассортиментибизде нан өндүрүшүндө көрүнүп атабы? Бизде көргүлөм наке.
азыркы кырдаалга карабай Жакшы көрүп иштеп атабыз. жатабыз. Ооба. Эл үчүн нандарды чыгарып атабыз. Мынакей эжелер. Азыркы карантин мезгилде иштеп аткан ишкана. Саларыбызды биз мындай сухарилер жасап переработка кылабыз. Сухари гренки, панировочный сухарилерди жасайбыз. Расстойка алып, расстоечный шкафыбыз. Мындай. Азыр бул жерде расстойкада турат нандар. Расстойкасы келгенден кийин мындай болуп бияка кирет. Баягы көрсөткөндөй баягы тестемесильный аппарат бул. Унду баягы бизге эмеде оборудование деген сабакты өткөндөгүдөй бул просеивательный аппарат. Унду ээлейт. Анан мына машинага сырьелерди даярдап коебуз, даярдап ушул машинада замес кылабыз, бамыр жасайбыз. Бул цехыбыз, бул замесочный цех, атайын тестомесильный и разделочный цехыбыз да. Мындай группа. Көрдүңүздөрбү? Ооба. Так. Азыркы эмеде дагы карантинде продукцияларды чыгарбай атабыз. Мен дагы баягы эмеде ржаной нанды, отруби, баягы эмелерди. Экраныңызды свернуть этип кой, Айкан. Болду? Жок. Так. Болду ошо да? Так, суроолорду бергиле кыздар. Баары түшүнүктүү эшке. Так, демек бүгүн утилизация сабагындагы лабораториялык жумушту Исмаилова Айкан коргоду. Негизинен жумуш жакшы аткарылган. Утилизация кандай өткөзүлүп аткандыгы боюнча информациялар толук айтылды деп ойлоймун. Эми көпчүлүк дагы калган калдыктарды башка өндүрүштө дагы колдонот. Аны биз лекцияда өткөнбүз, кыздар. Ал боюнча лекциядан баягы мен берген суроолорго даярданабыз. Ал эми анда бүгүнкү лабораториялык жумушту коргоду деп эсептейли, макулбу? Рахмат, Айкан, ишиңерге ийгилик. Ушундай жакшы продукцияларды чыгарып, ишканаңарда эч кандай отход болбосун, баардык продукцияңар таза чыгып, кирешеңер көбөйө берсин,